Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Мен азыр Баткен районунун Бужум айылында жашаган Назаралиева Турдугүл эженин алдына келип отурам. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз бир туугандарым, учурдан пайдаланып сиздерден атайын кайрымдуулук кылуу максатында сиздерден жардам сурап бул чыгарылышты даярдап жатабыз. Мына ыйык Рамазан алдында баарыбыз ушул кыргыз бир тууганыбыз, кыргыз кыйын мезгилде бири-бирине ар дайым жардам берип келген, ошол жардам берип, ушул эженин дагы жакшы болуп кетишине салым кошуп кетсеңиздер деп кайрылат элем. Назаралиева Турдугүл эже учурда ушул Бужум айылындагы үйүндө жашайт. Жашы 66-да, оорунун диагнозу Паркинсон деген оору менен ооруп жатат. Бул ооруну айыктыруу тилекке каршы биздин Кыргызстанда бул ооруну жакшы кылып сакайтып берүү мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошондуктан чет өлкөдө, Турция өлкөсүндө дарыланууга учурда муктаж болуп турат. Ал эми ошол операция кылууга муктаж болуп турат. Ошол операциянын баасы $30,000 акчаны талап кылат экен. Ошондуктан жалпы кыргыз элинен, ушул Назаралиева Турдугүл эжебиздин ден соолугунун сакайып кетишине, ден соолугунун чыңдалышына салым кошуп кетсеңиздер деп чакырат элем. Мен жанымда мына бул эжемиздин кызы отурат. Атыңыз ким эже? Гүлнара. Гүлнара эже отурат. Гүлнара эже өзү дагы сиздерге кайрылып койсо болот. Сиздерден суранам, жардамыңыздарга муктажбыз. Жакшы болуп кетет эже. Бул эженин уулу жок экен, эркек баласы жок экен, ошо жалаң 2-3 кызы бар экен. Ошондуктан жалпы кайрымдуу элден ыйык Рамазан айынын алдында баарыңыздардан жардам сурайбыз. Төмөндөгү экрандагы реквизит аркылуу сиздер акча каражатын которуп койсоңуздар болот. Акча каражатына 1 сом болсо да салым кошуп кетсеңиздер, $30,000 акчасыны топтоп туруп, ушул эжени Кудай буйрса Турцияда дарыланып келип, жакшы болуп, тойлорго күбө болайлы. Көрүшкөнчө.